Демек, балдар бүгүнкү азыр өтө турган сабагыбыз бул себеп натыйжа боюнча. Себеп натыйжа бул логиканы өстүрүүчү негизги каражат. Ушул Гапрагайыбыздын Акыл эмгегинин маданияты деген китебинде балдар 14 бетте мынтип жазылып турат да. Акыл эмгеги деген бул ой жүгүртүп мындай ишмердүүлүк кандай жүрүш керек. Ошо тууралуу да. Акыл эмгегинин маданияты эмнеден турат десе, ушул күзөтүү дейт да, мисалы. Ойлонуу бар, жыйынтык чыгаруу, мисалы карагыла 10 бетинде экен. Акыл эмгегинин маданияты эмнелерден турат дейт? Түшүнүү, көңүл бөлүү, эстеп калуу, ойлоо, анализ, синтез, конкреттештирүү, жалпылоо, күзөтүү, салыштыруу дейт. Ушул агайдын гимназиясында мугалимдер менен да таанышмын. Ал жакта ушул Нарбүбө эжеке деген бар, баягы кинону көрсөңөр керек, агайдын киносу. Ким биолог эжеке бар го. Ошол эжеке менен өткөндө байланышып, анан ушу сурадым эле да. Күзөтүүнү кантип өлчөйсүздөр десем, ошол дагы Мыскал деген эжеке бар ал жакта. Ошол эжекелер мага видеосун жөнөттүр. Мына биз монтип өлчөйбүз күзөтүүнү деп. Анан аларга чоң рахмат, Алла ыраазы болсун. Мен ошонун негизинде таблица түзүп койдум. Ошол күзөтүүнү бул себеп натыйжаларды таба билүү деп айтышты да. Бул нерсе көп эле мындай билишет, бирок үстүртөдөн эле айтып эле өтүп кете беришет да. Ошол себептен салыштырмалуу анализ таблицасына 1000 себеп натыйжа окуучум табыш керек деп мен задание коюп койдум да мына бул жергечи. Эми себеп натыйжага кичине мисалдардан берейин. Андан кийин логика илиминде себеп натыйжанын өзүнүн дагы бир секрети бар. Азыр мен көрсөтүп берем силерге. Карайлы балдар. Себеп натыйжа, орусчасы причина, англисчасы cause деп коет. Билип алсаңар, ким англис тил факультеттерге тапшырам десе. Анан себеп натыйжа. Мисалы, муздак суу кечүү. Бул себепти биз кыла турган болсок, бала эмне болот? Жөтөлөт, же ооруп калат. Түшүнбү? Экинчиси, күндө максаттуу окусак эмне болот? Жылыш болот. Мен эми бир эле себепти айтып атам, анан бир эле натыйжаны айтып атам да. Бир себеп 3-4 натыйжага алып келет. Кээ бир 3-4 себеп бир натыйжага алып келет. Ушуну дагы видео сабакты кайталап көрүп, конспекттелеп балдар үйрөнгүлө. Аябай кызыктуу нерсе да бул себеп натыйжа. Андан кийин күндө максаттуу окусак жылыш болот дейт. Шамал электр зымдарын үздү дейт. Натыйжада жарык өчтү дейт. Бул эми силер дайыма эле көрүп, билип жүргөн себеп натыйжалар да булар. Ошон үчүн агай биз билебиз да муну дейт да көбүнчө окуучуларчы. Ооба билесиң. Билсең 1000 штук себеп натыйжаны жазчы көрөйүн. Күндө 10 штук себеп натыйжа таап жазууну адатка айландырышыбыз керек. Жана көргөздүк го, салыштырмалуу анализ таблицасы мониторингде отабыз мына могу жерде. Ушул жерде себеп натыйжага 1000 штук максат коюлган. Күндө таап мага көрсөтөсүңөр. Андан кийин бир аз көнүп калгандан кийин себеп натыйжанын чынжырчасы деп коет. Мисалы карагыла, күндө максаттуу окусак жылыш болот. Бул натыйжага алып келип атат. Экинчи натыйжа үчүнчүнүн себеби болуп калат да. Бул жылыш болуп атса, бул дагы бир нерсеге себеп болот. Жылыш болсо эмне болот? Настроениең көтөрүлөт, үйдөгүлөр сени мактайт, досторуң сенден үйрөнөйүн дейт, өзүңүн аброюң көтөрүлөт. Анан жакшы балл аласың, жакшы балл алсаң университетке өтөсүң деп чынжырча кете берет да аябай узун. Ушундай себеп натыйжа чынжырчаны түзгөндү үйрөнөбүз. Бирок бул экинчи этап. Силерге мындай кызыктырыш үчүн алдын ала айтып коеюн, ушул прогноз түзгөнгө жардам берет мына. Дагы мына көптөгөн себеп натыйжалар бар. Буларды силер кичине деп ойлонуп, ушундай түзүшүм керек экен. Анан биз көчөдөгү мына адамдарды байкайбыз. Көчөдөн андан кийин эки жакты байкап атып анан баягы китеп окуйбуз го.
ошол китеп окуп атканда себеп натыйжаларды издешибиз керек балдар. Китептин ичинен себеп натыйжа канча бар экен? Эң жакшысы мына жыйыртыда ошо себеп натыйжаларды сурайт. Мына балдар. Буну менен жыйыртыдан автоматически биз суроолорго туура жооп бергенди дагы үйрөнөбүз. Ошону менен бирге себеп натыйжаны көп издегенде, таап көнгөндө ой жүгүртүңөр ачылат. Баягы минутага сөз айтуу, минутага термин айтуу деп атпайбызбы? Ошо Гапер агайдын гимназиясында мен көргөм ушул нерселерди, барып келгем өзүм күзүндө өткөн жылы. Анан мына могу себеп натыйжага өтө көп көңүл буралы. Кургакчылык түшүм начардыкка алып келет дейт, э? Түшүнүктүү эле болуп атабы? Кана кандай суроолор бар? Азыр жаңы бир модулуна өткүчөктү, мен ушул жагын бышыктап алалы. Анан ТС квадрат деген формула бар балдар. ТС квадрат Капрагайдын формуласы, бул дагы мен жанында жүрүп көп үйрөнүп, ошолорду мына силерге да үйрөтүп атам. ТС квадрат деген бул 2Т анан 2С болот да. Кечке эле мугалим сүйлөй бербеш керек. Силер угуп эле отура бербей кино көргөнсүп, эмне кыласыңар? Суроо беришиңер керек. Т 2Тнын бирөөсү тастыкта же төгүндө. Төгүндө деген мен оюмду жокко чыгар. Болбосо ооба агай макул эме сонун мощный болуп атат деп комментарийге жазып койсоңор, кичине мен да дуктан алам да, ой бул балдарга жагып аткан турбайбы депчи. Анан экинчи төгүндө макул эмес болсоңор, жок агай, себеп натыйжасы жок эле, ортого бир ай калганда эле даярданып койсок, хоп деп 200 балл алып өткүтө беребиз десеңер, ошентип төгүндөсүңөр болот, эгерде далилиңер бар болсо. Так, анан С, 2С, бирөөсү суроо бер. Суроо бергенди үйрөнөлү балдар. Суроо бере албаган адам бул ойлоно албайт. Ойлоно албаган адам колунан эч нерсе келбейт да, башкача айтканда. Ойлоно албаган адамдын колунан эч нерсе келбейт. Ойлонгонду үйрөнөлү балдар. Аны үйрөнүш үчүн суроо бергенди үйрөнөлү. Суроону кантип берет десе, азыр мен силерге видео жөнөттүм, Ажипок. Адам, жаратылыш, предмет, проблема, окуя, кубулуш бир эле нерсеге 37 тараптан суроо берүү. Мына ошону бул дагы Гапар агайыбыз мына китебинде Акыл эмгегинин маданиятында көрсөткөн. Аябай сунуштайм ушул китепти окуп, ой жүгүрткөндү үйрөнгүлө. Мына сабакта мен силерге дагы үйрөтүп атам. Бирок китебин алып алсыңар, андан да жакшы. Так, Акылай жазып атат, аналогияны иштегенде себеп натыйжа жакшы жардам берет экен дейт. Ооба, берет. Окуп түшүнүүдө 100%. 10 себеп натыйжа жазганда плюс 10 өзүбүздүн оюбуздан аналогия түзгөн сон болот экен дейт. Ооба. Муну дагы систематически деп коет. Постоянно, дайыма кыла берсек, өзүңөрдү 2-3 айдан өзүңөр тааныбай каласыңар да. Ошондуктан айтканды кылгыла. Уланталы анда. Улантсак, себеп натыйжа төмөнкүдөй болот балдар. Эгерде анда деген сүйлөм түзсө болот да. Мисалы, эгерде көп суу кечсең, анда жөтөлүп каласың деген. Эгерде анда деген шарттуу сүйлөм түзсөк болот да. Бул ошондо себеп натыйжа болот. Эми балдар себеп натыйжанын өзүнүн логика илиминде математикалык өзүнүн чындык таблицасы деген математикалык далили бар да. Мисалы, чындык таблицасы деп коет, орусча таблица истинности деп коет. Мисалы, эгерде деген бөлүмү, бул биринчи бөлүмү, мисалы үчүн эгерде. Анан анда деген бөлүгү бул экинчиси. Анда бул жалпы ой болот да, булчу жалпы ой. Мисалы, эгерде бир дегенибиз эмнени түшүндүрөт экен? Чын дегенди түшүндүрөт, нөл дегенибиз жалган дегенди түшүндүрөт да. Чындык таблицасы төмөнкүчө балдар. Эгерде бул деген бөлүгү себеби болуп атат да. Бул себеп натыйжанын основа, негизи деп алынат. Негизи деп коет да, бул болсо натыйжасы деп коет, себебин негизи деп да айтылат да. Эми себеби чын болсо, ой чын карап тургула, эки бөлүмдөн туруп атат да, эки сүйлөм.
себеби негизи чын болсо, натыйжасы дагы чын болсо, чындык, калп ой эмес, чын ойду алып турган болсок, анда жалпы ой эмне болот экен? Чын болот экен да. Мисал үчүн, эгерде кичинекей бала дейли, көп суу кечсе, анда ал жөтөлүп калат дейли. Көп суу кечкени чын дейли. Анда жөтөлүп калганы дагы чын дейли, экөө тең, Демек экөө тең менен негизи дагы, натыйжасы дагы экөө чын болгондо, негизги ой чындык болот экен. Эми карайлы, экинчи учур. Негизи чындык, натыйжасы калп болсо, негизги айтылган ой жалган болот экен. Мисалы карагыла. Ошол көп суу кечти, бирок жөтөлгөн жок деп койсок, мисал үчүн. Бул учурда мисалы аябай муздак сууну көп кечти да, аябай элечи ооруп калган жок десек, анда бул натыйжасы жалган. Себеби чын болуп турса, бирок натыйжасын жалган кылып койсо, негизги ой жалган болот экен. Значит, ал жалган сүйлөп атат. Же көп кечти деп туруп, жөн эле бутун салып эле алып чыкканда көп кечти деп айтып аткандыр. Көп кечти деген бул баягы же башка бир ситуацияда жалган болуп калат. Мисалы дагы бир ойду айтайын да мына. Жакшыраак түшүнүктүү болуш үчүн. Эгерде мен кечке кар көрөсөм, анда чарчап калам дейт да. Бул экөө тең чындык, чынбы? Көп кар көрөсө, адам сөзсүз чарчаш керек да. Бул себеп натыйжа. Азыр мен биринчи айткан мисалым кичине жакшы дал келбей калды го дейм. Себеби суу кечкенде баягы эме учур болушу мүмкүн да, иммунитети бар учур болуп калышы мүмкүн, ошондо жөтөлбөшү, оорубашы да мүмкүн, Бирок жок. Муздак сууда кечке болсо ооруйт, өлүп деле калат адам, тура эле. Көп кечсе деген аз эмес, Мына көп кар көрөдү адам. Эгерде адам көп кар көрөсө, ал сөзсүз чарчайт. Эми адам айтып атат да, мен ошончо жердин баардыгын көрүп салдым, вообще чарчаган жокмун десе, адам калп айтып аткан болот. Себеби көп кар көргөндө эмне болуш керек? Чарчаш керек. Бирок ал айтып аткан ой натыйжасы нольго чыгарып атат да, жок, чарчаган жокмун десе, негизги ой эмне болот экен? Калп болуп калат экен да. Эми карагыла, кызыктуу экинчи учур. Себеби жалган болсо, натыйжасы чындык болсо, айтылган ой чындык боло берет экен. Мисалы, карасаңар, эмне деп айтсак болот? Мен көп кар көргөн жокмун, бирок чарчап калдым деп айтса, ой чындык болот экен да, чынбы? Кар көргөн жок, бирок чарчап калдым десе, ал чындык деле айтып аткан болот. Себеби ал кар көрбөсө дагы кечээ күнү уктабашы мүмкүн, же дагы башка себептер болушу мүмкүн. Могул айтып аткан ою жалган болсо, бул чын болсо, натыйжа чындык боло берет экен. Анан төртүнчү учуру бар. Себеби да жалган, натыйжасы да жалган болсо, айтылган ой чындык боло берет экен да. Мисалы карайлы. Эгерде дейт, айга чейин секире алсаң, ушундай мисал бар эле да. Логика от пиратов до мудрецов деген китептен мен окугам. Ушундай мисал келтирген, аябай кызыктуу мисал. Эгерде айга чейин аттай алсаң, анда ал жерде дем алса болот, дейт да. Ойду түшүнүп атасыңарбы? Эгерде айга чейин аттай алсаң, анда ал жерде дем алса болот, дейт. Эми айга чейин аттай албайсың, бул калп. Анан ал жерде дем алыш дагы, бул дагы калп да. Бирок результат чындык болуп калат экен да. Мисалы буга эки калпты айтсаң, себеп натыйжа кылып бере турган болсоң, результаты чындык боло берет экен. Математикада бул санды нөлгө бөлүп жибергендеги учурлар бар да. Мисалы 5ти нөлгө бөлсөң белгисиз болуш керек да, бирок 5ти нөлгө болсо, бөлсө 0 болот деп алып, анан эсепти чыгара берсе, эсеп чыгып кете берет да. Каалаган нерсени далилдеп кетсең болот. Математикада ошондой көрүнөт. Анан мынтип ошол китепте, от пиратов до мудрецов деген китепте далил келтирип атат да ушул мисалга. Айга чейин аттасаң, дем ала аласың деген мисал, бул эски мисал болчу, бирок кийин американецтер мына айга барып конушту дейт.
ошол ракета менен барып конгонду айга чейин аттады деген деп катары кабыл ала турган болсок, скафандр менен айда адамдар дем алып атат. Мына айтылган ой эмне болуп калган, чындык болуп калган деп далил, мындай далил катары берген да. Көрдүңөрбү, мындай себеп натыйжанын ушундай кызыктуу моменттери бар. Эми дагы бир эки эреже бар. Эки эреже бар. Бул себеп натыйжада отрицаем от основания, утверждаем эме деп коет. Отрицаем от следствия, отрицаем от следствия, утверждаем от основания деп коет эле. Мисал үчүн, негизи менен себеби бар да. Эрежеси ушундай, негизи менен себеби. Мисалы, көп кар күрөсөң, чарчап каласың деп айтылат да. Анан утверждаем от основания дейт да. Биз негизин негизи менен бекемдейбиз. Кыргызча кандай? Утверждение деген макул болобуз же ошо кандай которсом болот экен? Отрицаем от следствия дейт. Мисалы, натыйжасын тансак болот дейт да. Мисалы карагыла. Көп кар күрөсөм мен чарчап калам деген сүйлөмдү алабыз да. Мен бияка жазып көрсөтөйүн. Көп кар күрөсөм чарчап калам. Бул эмне болот? Себеби, бул натыйжасы. Эми адам минтип айтса болот да. Мен чарчап калдым. Минтип айтат да, ушундай себеп натыйжа турат. Анан адам минтип айтышы мүмкүн да. Оңой эле кармалып каласыңар да, мисалы ушундай нюанстар бар да мына. Мен чарчап калдым. Демек, көп кар көрөдүм. Бул мисал жөнөкөй эле. Силер муну турмушта көп көрүп жүргөн үчүн ооба деп макул болушуңар мүмкүн, бирок жок, башка деле себептен чарчап калышы мүмкүн деп айтышыңар мүмкүн да. Ооба. Мисалы, эгерде биз натыйжасы менен макул болсок, ооба, натыйжасын бекемдеп айтып туруп жыйынтык чыгарып койсок ката болуп калат экен да. Натыйжасы. Себеби натыйжасынан только натыйжасын танып жыйынтык чыгара алабыз. Негизин гана бекемдеп жыйынтык чыгара алабыз деп эки эрежени жазып алсаңар болот да. Могул болсо ката болот могу жерден жыйынтыкчы. Себеби кар күрөсөм көп чарчап калам деди. Могул чын, бул да чын болсо, результат чын болот. Бирок мен чарчап калдым дейт. Бул чындык болсо, результат эмне болот? Чындык боло берет. Кайсы учурда могу жалган болсо деле. Демек, ал кар күрөбөй туруп деле чарчашы мүмкүн. Башка себеп менен деп атабыз, Ошондуктан мондай жыйынтык чыгарылган ката болуп эсептелинет. Муну туура чыгарыш үчүн, мындай жыйынтык чыгарыш үчүн минтип айтылыш керек да. Муну кызыл кылып коеюн. Мен көп кар көрөдүм. Демек, чарчап калдым десек, могу туура болот. Ушул чын болот да. Эми натыйжасынан гана танабыз деген экинчи эреже боюнча минтип айтыш керек да. Мен чарчаган жокмун десе, анда демек мен көп кар күрөгөн жокмун деп жыйынтык чыгарсак болот да. Отрицаем от следствия деп коет, натыйжасын танабыз, негизин бекемдейбиз деген ушул эки эреже бар. Ушуга мына азыр мен айткандай, үйдөн отуруп, себеп натыйжаларыңарды түзүп туруп, анан ошол чындык таблицасына салып көрсөңөр болот. Аябай кызыктуу, көп нерсе үйрөнөсүңөр. Анан ушул эки эреже. Адамдар дагы баягы сүйлөп атканда логикасында каталарды да тапканды үйрөнөсүңөр да. Бирок муну азыр
сабактан кийин эле муну түшүнүп калбайсыңар. Бул аябай мындай ой жүгүртүүнү терең талап кыла турган нерсе да. Биринчи бир 100-200ге жакын себеп натыйжа таап, анан акырын могу себеп натыйжасын күндө кайталап көрүш керек да, 5-6 жолу. 5-6-10 жолу көргөндө анан чоткий анан үйрөнөсүңөр да. Агай мисалда биринчиси жалган, экинчиси да жалган болсо, үчүнчүсү туура болот дедиңиз го. Сүйлөм толуктоодо биринчи сүйлөм жалган болсо, экинчи сүйлөмдө жалган болсо, үчүнчү натыйжага чын сөздү койсо туура болобу дейт. Минус минус плюс дейт. Минус минус плюс боюнча бул мындай да. Минус минус плюс кылганда сүйлөм толуктоолорго келгенде эки ой тангыч болуш керек да. Жок жок десе үчүнчүсү ооба болот. Муну атайын карайлы. Бул сүйлөм толуктоолордо мондай шарттуулар берилсе да, аны конкретный караш керек, бирок логикасы мына ушундай. Көрдүңөрбү? Муну практически мен сүйлөм толуктоолорду талдаганда көрсөтүп беришибиз керек да муну. Мисалы, сүйлөм толуктоолор болуп атканда силер сөзсүз үтүр точкаларга, анан кошумча сөздөргө маани беребиз. Мисалы үчүн ой минус минус болуп кетип бараткан болсо, ортосу үтүр менен ажыратылган болсо, менен жана деген сөз менен ажыратылган болсо, үчүнчүсү да минус болуш керек. Ал плюска айланыш үчүн карама каршы кантсе да, ошентсе да, тилекке каршы бирок деген сөздөр колдонулса, анда минус минус келатып плюска айланат да. Или плюс плюс келатып минуска айланат. Бул кичине башка темага биз кирип кеттик, көрдүңөрбү? Бул тууралуу мен да кененирээк силерге сүйлөм толуктоолорду үйрөтөм. Пока только могу себеп натыйжаны тапканды, миң штук табалы. Андан кийин могу отрицаем от следствия, утверждаем от основания деген эки эрежени кыргызчасы натыйжасынан танабыз, негизинен бекемдейбиз деген ушул эки эрежени жаттап алышыбыз керек. Бүгүнкү мына өтө турган сабагым ушул болду. Эми кичине талкуулап суроо жооп кылалы.